Assalamu alaikum. Dostlarım, men sizlerge daha bir özüm köp болгон bir hikayet менен bölüşüm керек. Ушунчалыk адам баласы кантип бактылуу болуп келиши, бакыт деген эмне экенини түшүнүшү үчүн ушундай бир сожоо болгондо кино, мындай көркөм фильм ошодогу мен айтып кетейин. Ошондо бир каарман ушунчалык бай болот, ушунчалык миллиардер, дүйнөгө байлыгы батпайт да, бирок бакыт деген эмне экенин билбейт, кылбаганы кылбайт, бактылуу болуш үчүн нелерди гана кылып көрбөйт да. Анан бакыт деген өзү эмне деп суроо берсе жооп бере албайт да. Анан бир күнү ошол каарманыбыз кинода эми бул бир Африканын бир жерлерине барат дагы, суу чыгарат. Ошол жерден эми билесиздер да, суу жок, жанагындай адамдар жашайт. Анан ошондо бир кара бир тестер бала да 10-15 жашта, 11 жашта бала келет дагы, жанагы каарманыбыздын бутунан кучактап туруп, эңкейиңизчи дейт да, эңкейсе жүзүнө мынтип тилмелеп карайт да, эки кол менен ушунчалык баягы бала кишинин көздөрүнө карап, ушунчалык башкача карап турат жылмоо менен дейт. Аны баягы каарманыбыз айтып өтө албайт да, мен сиздерге жеткире албайм. Анан жанагы айтат да, ушунчалык карап турду дейт. Анан караганда дейт, баягы баланын жүзүндөгү кубанычты, баягы баланын жүзүндө көзүндөгү тазалыкты мен ошолдогу акыбалымды азырда силерге айтып бере албаймын дейт да. Ошондо бакыт эмне экенин сездим дейт да. Ошол бала дейт, тигилип көзүмө карап туруп, ай балакай, эмне карадың, эмнеге десе, мен сиздин жүзүңүздү жаттап калышым керек, мен сизди таанып калышым керек деп айтат дейт. Эмне кыласың мен жүзүмдү таанып калып десе, эртең мен Алланын астына барганда ошол киши бизге суу чыгарып бергенди айтам деп айтты. Ошондо бирөөгө бакыт татыла, бул өзүнчө бир чоң бакыт деп айтат да. Анан билесиздер, баарыбыздар эле мына жакын арада эле башыбыздан өттү. Ковид убагы баарыбыз үйгө отуруп калдык. Ошондо бир Туркиядагы бир бизнесмендин айткан сөзү да, ошол айтат, баягы донер жасайт экен да. Анан баарыбыз үйдө отуруп калдык дейт, ишканаларыбыз жабылып калды, баарыбыз үйдө отурабыз дейт. Анан бир күнү карантинден чыгып ачылдык дейт, ишибиз башталды. Ошентип иштеп жүргөнүбүздө бир күн дейт, бир кичинекей бала келди дейт. Келип, донериңиз канча деп сурады дейт. Анан 10 лира деп айтсам дейт, жарымы канча болот деп айтты дейт, 5 дейт. Анан жарымы канча болду дейт. Көрдүм дейт да, баланын мындай үстүнөн, кийим кебетесинен карап туруп, бала кыйналган, акчасы жок экенин көрдүм дагы. Жана кызматчыларыма айттым дейт, отургузгула, баланы эмне сураса бергиле деп, анан айрандан да кошуп бердим дейт. Жана киши айтат да, ушунчалык кино карагандай жана баланын тамак жегенин тиктеп отурам дейт. Ушунчалык берилүү менен, ушунчалык рахаттануу менен тиктеп отурдум дейт. Жана бала жебиптир дейт. Бирок жеп жатканда дейт, эки бутуну дейт коруштуруп, биге бирин мынтип ышкалап атты дейт да, ышкалап жатты дейт. Билдим дейт, баланын буту үшүптүр деп дейт. Донерди шаша бышы жеди дейт. Жеп бүткөндөн кийин, ал балам тиги айранды да ич десем дейт, жок, айранга менин акчам жок деп айтат дейт. Даратсыз намаз болбойт дегендей эле, айрансыз донер болбойт деп айттым дейт. Аны күлдүк да, бала айранды ичти дейт. Ушунчалык жүзүнө кызыл жүгүрдү дейт. Жана бала альхамдулилла деп ушунчалык сүйүнгөндө менин бактылуу болгонумду айтыңыздар дейт. Карап туруп, байке, мен акчам жок да, эми акчамды кайтарам мен сизге жегенимде, мен эч жака кетпейм деп айттым дейт. Анан сен кайдан келдиң балам? Кайдан келдиң? Каяка барасың? Кимден баласың? Атың ким? Тегиң ким? Кайдан келгенсиң деп баарын такып сурасам дейт. Мен сиздин бет маңдайыңызда үйдө көчүп келдик квартирага деп айтат дейт. Анан биздин ошол мен ишканамдын бет маңдайында бир эски алачыкка окшогон бир эски үй болчу дейт. Брошенный дейт, эч ким жашабаган дейт. Ошол үйгө көчүп келиптир дейт. Менин атам жок, атам өтүп кеткен, апам менен анан эки бөбөгүм менен элебиз. Апам иштейт, апам жумуштан кеч келет. Анан сиздердин донериңиздерди ачылышын күтүп жүрдүм. Донер жейм десем, апам акча топтоп берди, ушул эле акчам болду. Байки, акчаңызды кайтарам деп айтат дейт. Анан андай дебе балам, андан көрө кел, сен мага иштебейсиңби, азыр убагы жок, кел мага иште андан көрө десем дейт. Бала сүйүнүп кетти дейт. Анан карасам бут кийими чындап жакшы эмес, жүр андан көрө базарга баралы, сага бут кийим алалы деп карасам 33 размер дейт, ботинка алдык дейт. Кийип, баягы баланын басканы да өзгөрдү, шыпылдап, ушунчалык адал бала экен. Бирөөнүн бир тыйыныга иштебей арам санабаган бала дейт да. Мен ал баладан эмнени үйрөндүм дебейсиздерби дейт. Мен ал баладан шүгүр айтканда альхамдулилла сөзүн үйрөндүм дейт. Анан эми дейт, эгер мен өзүмдөн кийин бирөөнү калтырсам ордума дейт, ушул баланы калтырам деп айтат да, жанагы донердин ээсичи. Анан бала экөөбүз ээрчип, бир көзүм балада дейт, баланын шыпылдап иштегенин дейт, бир көзүм дейт баланын үйүнү карайм дейт. Себеби апасы келсе издеп калбасын, апасы
карап турам дейт. Бирок апасы жумуштан келди дейт. Анан баланы жетелеп барып такылдасак чарчаңкы бир аял ачты дейт. Анан коркпоңуз эже, мен ушул дүйнөнүн хозяйыны, менин балаңыз ушундай болгон, мага жардам берди, бүгүн аябай жакшы балаңыз бар экен десем, апасы да таң калып калды дейт. Анан бүгүн сиздики мейманга келсек болобу эжеке, аялым менен келинчегим менен деп айттым дейт. Анан макул деди эже дейт. Анан сразу алардын үйүнөн чыктым да келинчегиме звондадым дейт. Үйдө эмне болсо, ашыкча балдардын кийимдери болсо баарын жыйнап кел деп айттым. Бир жерге мейманга барабыз деп айттым дейт. Келиним сразу эле түшүндү. Базардан бир нерселерди алып келди дейт. Кийимдерди алып анан бардык дейт. Барсак үйүнө барсак бир жаман эски килем дейт, таардан башка дейт. Анан 2-3 төшөк журкандардан башка эч нерсе жок экен дейт. Анан азыр мен сыртка чыгып келейин деп сыртка чыктым дагы. Өзүм досторума, тааныштарыма айттым дейт. Кимде эмне жардам болсо бергиле деп. 2 сааттын ичинде жанагы кичике үйдүн ичинде төшөккө, килемге, жада калса бир досторум холодильник алып келди дейт. Бирөө эски өзүнүн иштетпеген кир жуугуч машинасын алып келди, бирөө телефон алып келди, бирөө телевизор алып келди. Айтор жана үйдү толтуруп койдук дейт да. Анан апасына айттым дейт. Эми эже азыр каникул убагы, балаңыз мектепке барбайт экен, балаңыз менде иштеп турсун деп айтсам, апасы да сүйүнүп кетти дейт. Мына ошондон бери канча убакыт өттү дейт, бала менин колумда иштеп жүрөт дейт. Дагы кайталайт да, эгер мен ишимди калтыра турган болсом дейт, ушул балага калтырмакмын деп. Шунчалык өзүнүн бактылуу, өзүн шунчалык башка эме менен айтып берген да. Ошончо мына караңыздарчы. Бул жерде адамды адалдык, тазалык, бирөөгө арам санабагандык кандай нерсеге жеткирет да, кандай улуу даражаларга жеткирет да. Жана бирөөнү бактылуу кылуу бул өтө чоң нерсе болуш керек. Ар бир адам үчүн табылгыс байлык болуш керек болчу. Ошон үчүн баарыңыздарга бакыт каалайм, баарыңыздарга ийгилик. Аллахым сиздерден, биздерден ыраазы болсун.